Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унаабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Беспересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Мөңгүлөр эрип кетпейт. Шакиев таза суу маселесин талкуулоо максатсыз экенин айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурламбек Шакиев бүгүнкү жыйында парламентте таза суу маселесин талкуулоо маанисиз экенин билдирди. Жыйында Шакиев парламенттен аз эле убактысы бар экенин, мыйзам долбоорлору каралбай калып жатканын айтты. Урматтуу депутаттар, биз айтып жаткан маселелер абдан оор чынду. Анткени менен биздин негизги милдетибиз мыйзам чыгаруу. Биз ушул көйгөйлөрдү аткаруу бийлигинен тартып алып карай турган болсок, бизде аз эле убакыт калды. Көптөгөн мыйзам долбоорлору каралбай калат. Эгерде туура көрсөңүздөр, комитеттин алкагында фракцияларга чакырып ошол жерден уксаңар. Ал эми 2 күндүк пленардык жыйында чарбалык маселелерден алыс болсок. Себеби убакытты үнөмдөсөк, толтура мыйзам долбоорлору каралбай калат, деди Шакиев. Өз кезегинде депутат Асан Бекешев элде суу жок болсо, мыйзам долбоорунун кереги жок экенин айтты. Анда эртең ар түрдүү маселелердин ордуна карайбыз. Бирок бир нерсени туура түшүнөлү. Быйыл күн суук болуп, мөңгүлөр эрибей жылдагыдан суунун аз келип жатканын билебиз. Биз бул жерде караган менен суу көбөйүп, мөңгүлөр эрип кетпейт да, деди Шакиев. Булак супер кежи. Президент Садыр Жапаров менен Катар эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани аларча жаратылыш паркында этномаданий программа менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани бүгүн 7-июнда аларча мамлекеттик жаратылыш паркында Катар мамлекетинин эмиринин өлкөгө жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында уюштурулган этномаданий программа менен таанышты. Өлкө башчыларын жаратылыш паркында төкмакындар, ал баатырлар жана аталар изи аттуу улуттук кийимчен кыздар тосуп алышты. Кол өнөрчүлөр аллеясынан президенттер көчмөн элдин өзгөчөлүгүн чагылдырылган боз үйлөрдүн инсталляцияларында, кыргыз элинин улуттук каада салттары, кол өнөрчүлүктөрдүн устаканаларда буюм тайым жасап жаткандары менен таанышып, кыргыздын улуттук тамак аштарынан даамдатышты. Этномаданий программанын алкагында меймандарга аталар изи кыргыз улуттук кийимдер коллекциясынын көргөзмөсү тартууланып, бүркүчүлөрдүн, жаачылардын жана тайганчылардын катышуусунда салбурун салттуу мергенчилеринин элементтери көрсөтүлдү. Ошондой эле мамлекет башчылары Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин коллективинин аткаруусунда түрдүү жанрдагы чыгармаларды эки өлкөнүн музыкаларын угушту. АКШда Москвага болгон дрондордун чабуулунун максатын айтып беришти. НБС телеканалынын маалыматына караганда, АКШ конгрессинде билдиришкендей, Москвадагы дрондордун чабуулу РФтин чалгын кызматынын офицерлеринин үйлөрүнө багытталган. Американын жогорку кызматтагы аткаминери менен конгресстин кызматкеринин айтымында, май айындагы Москвада болгон дрондордун чабуулу Россиялык чалгындоо кызматынын офицерлери жашаган үйлөргө жасалган. Ошондой эле НБС телеканалы маалымдаган дрондор Россиялык чалгын кызматкерлеринин Москвадагы резиденциясын мээлешкен. Мындай чабуулга кабылган көп квартиралуу үйлөрдүн бири Россиянын тышкы чалгын кызматынын кызматкерлерине тиешелүү болгон. Страйдер технологиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана башкы оператору Эрик Левеск бул чабуул кандайдыр бир борбордун четиндеги байлар жашаган аймакка багытталган эмес. Биринчи жолу Москва райондоруна жеткен бул сокку орус-украин чатагынын жүрөгүнө багытталган психологиялык согуштун элементтери деп мүнөздөмө берген. Буга чейин CNN маалымдагандай, Россиялык объектилерге сокку урган дрондордун аракетин украиналык агентуранын ишмердигине байлап жатышкан. Булак Назар Ньюс кечи.
Аскердик кызмат өтөөнүн мөөнөтү узарат. Жогорку кеңеш аскердик кызмат өтөөнү 12ден 14 айга чейин, аскердик келишимдин мөөнөтүн 5тен 10 жылга узартуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Аталган демилгени министрлер кабинети көтөргөн. Коргоо министрлиги муктаждык жаралган учурда аскерди 14 айга чейин алып калууга укук берүүнү сураган. Себебин биринчи чакырылыштагылар кетип, кийинкиси толукталып даярдалганга чейин көп убакыт кетип калары менен байланыштырган. Ал эми дефициттеги адистерди кармап туруу үчүн келишимдин мөөнөтүн узартуу сунушталган. Учурда аскердик окуу жайды бүтүп келгенден кийин 5 жылга келишим түзүлөт. Андан кийин ыктыярдуу түрдө 3 жылга уланса болот. Бизге керектүү адистер ушул келишимин узартпай туруп кетип калган учурлар болуп жатат. Ошого байланыштуу 10 жылга милдеттүү түрдө келишим түзүүнү сунуштап жатабыз. Жаш кадрлар бизде токтобой кетип калууда деп айткан Коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов. Кулак Назар Ньюс кечи. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго орус лидери Владимир Путинден саламын айтты. Президент Путиндин эң жакшы каалоолорун жана жылуу саламын айткым келет. Ал ушул жылдын 9-майында Москвадагы парадта сиздер менен болгон баарлашууну ыраазы болуу менен эскерет. Биз сиздин Россиянын президенти Путин менен болгон өз ара түшүнүшүңүздү жана достугуңузду жогору баалайбыз, деди ал шейшембиде Тажикстандын лидери менен жолугушууда. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтында маалымдалды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында Тажикстан менен Россиянын ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин карап чыгышты. Көңүл саясий, соода экономикалык жана гуманитардык тармактардагы актуалдуу маселелердин комплексине бурулду. Контекстте бул багыттар боюнча кызматташууну ырааттуу бекемдөөнүн маанилүүлүгү баса белгиленди деп айтылат маалыматта. Тажикстандын башчысы мамилелердин өнүгүү процессин белгилеп, экономиканын, билим берүүнүн, миграциянын, ошондой эле аймактар аралык кызматташуунун түрдүү тармактарында эки тараптуу байланыштарды чыңдоонун жана кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Булак Назар Ньюс кечи. Ош Баткенисовна жолун оңдоодо 189 миллион сом кымырылганы аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка караганда 2017-2021 жылдары аталган жолдун 75-108 чакырымдарын реконструкциялоо долбоору боюнча подрядчы компания 120 миллион 136 миң 220 доллар которулган. Бирок министрликтин жооптуу кызмат адамдары подрядчы компания 189 миллион 223 сомдук жумушту аткарбагандыгына карабастан, атайын банктык кепилдикти узартпай туруп, жумуш аткаруу актыларын негизсиз кабыл алышкан. Ошондой эле жолду мыйзамсыз эксплуатацияга киргизип, мамлекетке 189 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Булак Спутник кечи.